Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо агенттигинде турабыз. Бир нече жыл мурда ушул агенттик эң коррупциянын уйгу болчу деп айтсак болот. Көптөгөн жарандар окубай туруп эле айдоочулук күбөлүк алып, же болбосо тааныш билиш аркылуу же акча менен баардык маселелерин бүтүрүп келген болгон. Бул фактылар көп эле кездешип келчү. Бирок 3-4 жылдан бери мамлекет башчысы дал ушул тармактын ишин өз көзөмөлүнө алып, мындай аракеттердин баардыгы кан бугандай токтогон болчу. Бирок ошентсе дагы биздин чыгармачыл топ азыр айдоочулук күбөлүктү алуу канчалык деңгээлде ачык так жүрүп атыптыр, өзүбүздүн көзүбүз менен көрүп чыгалы. Сынак классына кирерде өзүнүн жеке буюмдарын, мисалы уюлдук телефондорун, кол сааттарын, кулакчындардын баарын ошо атайын кутуучулар бар, ошолорго тапшырышат. Андан соң агенттик тарабынан ар бир аймактык бөлүм секторлорунда түзүлгөн комиссиянын курамы тарабынан жарандар арка жана кол детекторлору менен текшерилет. Сынак учурунда сынакты ийгиликтүү тапшыруу максатта, ар кандай жанагындай техникалык каражаттарды колдонбоо максатта. Анан сынакка киргенден кийин ар бир тарапкер ошо жүзүнүн текшерүү идентификация өткөрүлөт, автоматташтырылган маалымат тутуму аркылуу. Ал жерде мисалы Асанов катталса, Асановдун ордуна баягы Хусанов келип тапшыра албайт. Ар бир жаран өзү келип катышмайынча автоматташтырылган маалымат тутуму мүмкүнчүлүк бербейт. Өздүк баракчаңыздарды личная карточка, медсправка, окуп бүттү деген тууралуу күбөлүгүңүздөр жана паспорт 4 документтин негизинде гана сынакка катыша аласыздар. Транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамдык каттоо агенттигине күн сайын 500гө чукул жаран сынак тапшырат. Алардын 10 чактысы гана категориясын кеңейтүүгө келбесе, көбү алгачкы жолу айдоочулук күбөлүгүн алууну көздөгөндөр. Ар бир жарым саатта кезектешип киргендердин арасынан биринчи жолу тапшырып сынактан өтүп кеткендер чанда гана. Суроолор жеңил эле болду. Окуп жүргөн эле суроолор баардыгы оңой эле болду. Биринчи попыттан эле 20 суроого туура жооп берип өтүп кеттим экзаменден. Көп эле адамдардан уккам, ошо автошколодон көптөр өтө албай 5-10 жолу тапшырып. Мен бул жакка келгенде суроолор жеңил эле болду. Буга чейин автошколдон окуткан, үйрөнгөм, өзүм билген суроолор келди. Эрок сынак тапшыруу учурунда агенттиктин 26 аймактык бөлүм секторлорунда баардык бөлүм секторлордо камера орнотулган. Бүгүнкү күндө онлайн ар бир жаран көзөмөлдөп карап, ушу тапшыруу, экзамен тапшыруу убактысын караса болот. Баардык сынактар ачык айкын өткөрүлүүдө. Имарат ушул тапта толугу менен камера менен жабдылган, жада калса ар бир бурчунда дагы бар деп айтсак болот. Мына бул жерде болсо экзамен тапшыруучу бөлмөдө дагы канчалаган камералар турат, бирок ошого карабай мыйзамсыз аракеттер менен айдоочулук күбөлүккө сынакка кирүүгө аракет кылгандар бар. Жыл башынан бери мындай учурлардан ичине камераны катып, же болбосо кулагына кулакчындарды тагып алып кирген 2 учур катталган. Былтыр мындай учурдардан 14 катталыптыр, ал эми мурдагы жылы 40тан ашык учур катталган экен. Бул деген сөз жылдан жылга ушундай мыйзамсыз аракеттерге барган кадамдар азайып келатат дегенди түшүндүрөт. Бул жер болсо агенттиктин ушу практикалык сынак өткөрүүчү аянтчасы. Өзүңүздөр көрүп тургандай баардыгы болуп 8 автоунаа турат. Анын ар биринде атайын адистер отуруп алып, ушу курсанттардын машинаныга отуруп, аны жүргүзүп, ордунан жана артка берип, алдыга берип баргандай 8 этаптан турган сынакты дал ушул жерден алышат. Эгерде санап көргөндө эң аз дегенде бир күндө 300гө чукул курсант келе турган болсо, алардын 60-70 гана сынактан ийгиликтүү өтүшөт. Толкундандым, аябай чындап эле толкунданып болот. Биринчи жолу сдавать этип аткандан кийин анан баары өттүк, агай жакшы экен. Жана ошондой эле өзүбүздүн автошколада сдавать эткендерибиз аябай жакшы даярдады бизди, чындап эле аябай ыраазыбыз. Ошого дагы өтүп кеткениме аябай эң башкысы ыраазымын, аябай кубанычтамын азыр. Даярдандык күн сайын, тесттерден өттүк. Өзүбүз машинаны дагы айдаганга дагы күчүбүз чындап эле кетти. Өзүмө дагы ыраазымын, ошо өтүп кеткениме дагы кубанычтамын. Экзамен боюнча 8 этап бар. 8 этаптын 6 этапын өткөн курсант экзаменди ийгиликтүү тапшырды болуп эсептелет. Биринчи этап бул автоунааны жүргүзүүгө даярдоо. Автоунааны жүргүзүүгө даярдоо болот. Экинчиси болсо автоунааны ордунан жылдыруу. Андан башка дагы автоунааны жылаанчадан өтүү,
автоунаа менен артка маневр жасап киргизүү, автоунааны кесилиштен өтүү, артка кайруу, эстакадага чыкмай ошондой этаптардан өткөн курсанттарды экзамен ийгиликтүү тапшырды болуп эсептелет. Эми 50 на 50, 50%, 50%га даяр болуп келгендер бар. Даяр эместер дагы бар, өтө даяр болбой автоунаанын ордунан жылдыра албаган дагы случайлар болот ошондой. Бирок мындай в общем алганда азыр Кудайга шүгүр жакшы өтүп айдаганды үйрөнүшүп, аракеттенип калды курсанттар. Эгер биринчи өтпөй калган болсо, экинчисине аябай даярданышып, кайра автошколдорго барып, дополнительный занятияларга барышып. Курс обучения на категорию Б длится 2,5 месяца. Автобекетке окуу 2,5 айга созулат. Бул арада курсанттар теориялык билим менен кошо стимуляторлор аркылуу автоунаага кантип отуруу, аны жүргүзүү, ордунан жылдыруу сыяктуу колу буту көндүргөн аракеттерди жасашат. Андан кийин гана практикалык өнүгүүлөр үчүн автоунаа айдоого чыгышат. Айдоочулук күбөлүктү алууга баруудан мурда өзүбүздөн сынак тапшыртабыз. Өтпөй калса кайра окутуп, кайра тапшыртабыз. Кыскасы баарынан ийгиликтүү өткөндөн кийин гана автобекетти бүттү деген документти беребиз. Дал ушундай аракеттердин баардыгы өлкө башчысынын тапшырмасына ылайык жүрүп жатат. Анткени 90-жылдардан кийин көпчүлүк адамдар айдоочулук күбөлүктү окубай туруп эле сатып алган учурлар арбын болгон. Сурамжылоолордо айдоочулардын 70% жол кыймылынын эрежелерин билбегендиги аныкталган. Мындай жагдайдан улам жол кырсыктарынын дээрлик көпчүлүгү дал ушул жол эрежелерин билбеген айдоочулардын кесипетинен катталып келет. Парой беле. Канча жыл? Главный дорога эле. Бул остановка запрещена машина. Жок. Бул парковка запрещена. Бүгүнкү күндө талдоо көрсөтүп атат, жол унагычтарынын дээрлик 91% айдоочулардын күнөөсү менен болгон жол унагычтары болуп атат. Аларга ошол эле катуу ылдамдыктар менен айдагандар, карама каршы тилкелерге чыккандар, алдыдагы автоунаа менен ашып өтүү, озуп өтүү, маневр жасоо эрежелерин бузгандар, алдыдагы аралыкты сактабагандыктан мас абалында транспорт каражаттарын айдагандар, ошондой эле бири-бирине жол бошотуп бербеген учурлар менен коштолгон жол унагычтары тилекке каршы катталып атат. Ошондой эле жалпы катталып аткан жол унагычтарынын дээрлик 38% жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кетүү фактысы менен көбүрөөк катталып атат. Жол кырсыгына айдоочу эмес, жөө бараткан адам себепкер болгон учурлар дагы көп. 15 метр ары турган өтмөккө баскандан эринип, көрсөтүлгөн жерден өтпөстөн туура эмес жерден чуркап чыга калышат. Саатына 50-60 чакырым менен бара жаткан унаа мындай учурда токтотууга үлгүрбөйт. Жол кырсыктарын алдын алуу багытында жөө жүргөн адамдар арасында байма-бай түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Андыктан жол эрежелерин айдоочулар гана эмес, жөө бараткан адамдар, скутер жана мопед айдаган жарандар дагы билиши шарт. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.